Бирбол мамлекеттик биримдик жана мекенчилдик саясий партиясына 5 жыл толду. Бул убакыт ичинде партия өз стратегиясы, жеке лидердин диктаты жок жаңы формат катары таанылды. Партиянын аталышы кокусунан тандалып алынган эмес, иш-аракеттерди бириктирүү идеясы да жаңы эмес. Бирок Бирбол партиясы гана максат коюп, тегерегине каалоосу күч, башкысы кардиналдуу реформаларды жүргүзүп, өлкөнү жаңы чектерге чыгара ала тургандардын башын бириктире алды. Бирбол партиясына мамлекеттик башкарууда чоң тажрыйбага ээ инсандар чогулушкан. Мыктыбек Абдулдаев, Игорь Чудинов, Марат Султанов, Акылбек Жапаров, Аскарбек Шадиев кезинде мамлекеттеги эң жогорку кызмат орундарын ээлешкен. Жогорку кеңештин депутаттары Исхак Пирматов жана Алтынбек Сулайманов ири ишканаларды жетектешкен. Коопсуздук тармагындагы ири адистер Жаныбек Бакчиев, Бакирдин Субанбеков, Нурлан Токоноев, таанымал укук коргоочу Чолпон Жакупова жана теле алып баруучу Лунара Мамытова бар. Алардын бардыгы өзүн иши менен көрсөтүп, Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө да таанымал болушкан. Бирбол партиясы лидерсиз жаңы түзүмдөгү саясий партия. Башкача айтканда, башка партияларга мүнөздүү болгон диктатурасыз партия. Бардык маселелер негиздүү дискуссиялардын, диалогдун негизинде чечилет. Дагы бир өзгөчөлүк, партиянын катарында жаштар көп. Бүгүнкү күнгө уюмда мамлекетти башкаруу боюнча бардык деңгээлдеги кадрлар чогултулган.